Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulu Allah talamdın ulu atı menen başlayбыз. Бүгін өзгөчө берекелүү ыйык жума күн. Бүгін ушул ыйык жума майрамынын урматына өзгөчө жакшы жаңылык менен сиздер менен бөлүшүп атабыз. Биздин Семетей деген ажыбыз бар. Аллах таалам ыраазы болсун. Баткенде аква боюнча иштейт экен. Ушунчалык биздин сүйүнүчүбүзгө, кубанычыбызга себеп болду. Ошол Семетей ажыбыздын дагы үй бүлөсүнө Аллах таалам дүйнө жана ахиреттин толук бактылуулугун берсин. Аллах таалам Семетей ажыбыздын үй бүлөсүнө бейиш сыйлыктарын берсин иншалла. Бейиш куш кабары менен сүйүнчүлөгөн болсун. Ошол үй бүлөгө дагы сүйүнүч, кубаныч берсин. Дүйнө жана ахиреттин толук бактылуулугун берсин. Ошол Семетей ажы үй бүлөсүнүн атынан бир аз зекет чыгарсак, ушул үйдүн аква айнектерин толук биз үй бүлөбүздүн атынан түрү берсек дейт. Аллах таалам ыраазы болсун. Караңыздар жамаат, бир эле адам 170 миңдик айнекти кое берип атат да. Бир эле адам. Бир адамдын себебинен караңыздар, бир эне үйү бүтүп сүйүнүчкө, кубанычка бөлөнө турган болуп атат да. Ошол айнек энебизди сууктан сактагандай, ушул Семетей ажыбыздын үй бүлөсүнө Аллах таалам тозок отунан сактаган болсун иншалла. Бейишке кирүүнү важып кылсын, тозок отуну Аллах таалам арам кылсын. Элибизде, журтубузда ушундай Семетей ажыбыздай чыныгы берешен жомарт инсандарыбыз көбөйсүн. Ушул Семетей ажыбыздай берешен жомарт, айкөл, адилеттүү инсандар көбөйгөн болсо, биздин элибизде муктаж үй бүлөлөрдүн саны азаят, жетимдердин саны азаят, кедейлердин саны азаят, үйү жоктордун саны азаят. Ошого биз Аллах таалама ушундай ыйык жума күнүнө дуа кылабыз. Аллах таалам элибизге, журтубузга ушундай пайгамбарыбыздын чыныгы сүйкүмдүү, пайгамбарыбыз сыймыктана турган үммөттөрүнүн катарын толуктай турган, Аллах таалам периштелерге мактай турган ушундай Семетей ажыбыздай берешен үй бүлөлөр көп болгон болсун. Ошонун катарында башка мусулман бир туугандарыбызды дагы чакырып кетет элек. Мына Аллах таалам дагы бизди колдоп атат. Кар жаабастан күн чыгып, ушул крышаны дагы жакшы бир ниетте баштадык эле, Аллах тааламдын жардамы менен бүтөйүн деп калды. Бул энебиз өзү өтө кыйналган, өтө боорукер эне, ибадаткөй, өтө жупунуу, өтө жөнөкөй. Эне менен сүйлөсөң төлкө ыйлайт, көзүнөн көз жаш агат. Эми ушундай бир зулум чеккен, кыйналган, акыйкатта муктаж энебизге бардыгыбыз кичине каралашып жардамдашып коелу иншалла. Бул жашоо сыноо жашоо экен. Алла таала кебирини бай кылат экен, кебирини кедей кылат экен. Бирок сахабалар колунда жогу дагы бактылуу болду. Колунда бары дагы бактылуу болду. Эмнеге? Алар Аллах тааланы тааныйт эди. Келиңиздер, биз дагы бардыгыбыз Аллах тааланы танып, ошол Аллах тааланын ыраазылыгы үчүн сүйкүмдүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисаламдын сүйүнүчүнө, кубанычына себепчи болуп, ушул энебизди дагы үйлүү жайлып кылып коелу. Ушул энебиздин кубанычы сизи биздин кыямат күнү сурак сабалыбызга далил болот. Бейишке кирүүбүзгө себеп болот, тозоктон сакталуубузга себеп болот иншалла. Бардыгыбыз биригип, ынтымакка келип, биримдикке келип, ушул энебиздин үйүнүн бүтүшүнө себепчи болуп калайлы иншалла. Энебиз бүгүнкү күндө канчалык сүйүнүп атканын билсеңиздер эле, көрсөңүздөр эле. Аллах таалам баарыбызды ушундай kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhuna anil munkar. Alloh taolo emne dedi Qur'onda? Sizlar ummatlarning foydasi uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldinglar deb Alloh taolo maqtab atadi. O'shonday ummatlarning foydasi uchun chiqarilgan ummatlarning qatarini to'liqdan Alloh taolo barizga mumkinchilik bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.